кошулам Эрулан мырза. Ушунда болот да конкреттүү түрдөчү бизде мындай популисттик мыйзамдар болуп атат да, булар келет, жазылат неме конституцияга, иштебейт, көрөсүз. Бул мыйзамды популисттик дегенге кошула албайм. Ар бир нерсени окусаңыз, менимче 34 жылдан бери иштейби? иштетебиз. Кантип ушундай Сиздер менен чогуу иштетебиз. 30 жылда, кечирип коңуз, 30 жылда Кыргызстанда, мисалы, санэпидемнадзор боюнча мыйзам так жана дана жазылган, иштеп атабы? Канча мыйзам иштеп атат Кыргызстанда? Мен популисттик деп айткан себебим ушул да, бул мыйзам долбоорунда мен мындай кыргыз тилин өнүктүрө турган эчтеке көргөн жокмун, ачыгын айтып кетейин. баарыбыз күнөөлүүбүз ага. Иә. Бул мыйзамдын буга чейин иштебей келгенде баардыгыбыз күнөөлүүбүз. Аткаруу бийлиги дагы, сиздер дагы, мыйзам чыгаруу бийлиги дагы, жалпы коомчулук дагы. Ошон үчүн бул мыйзамдын кээ бир мурда болбогон баягы жаңылыктары, нормативдик талаптары албетте бир топ суроону жаратып атат. Конкретно мындай суроо берейинчи. Врачты кыргызча сүйлөтүп койгонубуз менен врач жакшыраак дарылап калабы адамды? Дагы кайталаңызчы, түшүнбөй калдым. Мисалы, врачты кыргызча сүйлөтүп койдук. Нукура кыргыз тилинде сүйлөп калды врач. Анткени бул жерде ошондой жазылган экен да. Нукура кыргыз тилинде врач сүйлөп калды. Ошол кыргыз тилин өнүктүргөн, ошол врачтын кыргыз тилин өнүктүргөнгө жардам берет. А өзү врачтын өнүккөнүнө жардам береби? Эмнеге бербейт? Азыр медициналык академияда кыргыз тил группалары ачыла баштады, тайпалары. Эми жапатырма киришибиз керек да. Мисалы үчүн кандайдыр өзгөчөлүгү бар баягындай кесиптер деп бир мурда депутат айтпадыбы? Бирок биз андай кылбашыбыз керек. Бардык кесиптер боюнча кыргыз тили толук кандуу иштей турган шарт түзүшүбүз керек. Бул мыйзам ошого ылайыкташтырылган. Иштейт деп кепилдик бере аласыз? Да. Ошонун иштеси мамлекетке канчалык мындай немелерди алып келет, оорчулуктарды алып келет, ушуну иштеткенге? Канчалык оорчулук алып келсе да мамлекет көтөрүш керек. Бул биздин принцибибиз. Анткени кеп биздин келечегибиз, мамлекет тилибиздин келечеги жөнүндө болуп атат. Бардык тилдерге ден калышпай, алар менен тең ата болуп, бардык илимдин бардык тармагында сүйлөп кете турган кыргыз тилинин ресурсу бар экендигин унутпашыбыз керек да. Аны ойготушубуз керек, өрчүшүбүз керек, колдонушубуз керек. Кыргыз тилинде жакшы эле сүйлөп атабыз. Мен убакыттын кичинекей аз калганынан пайдаланып айтып кетейин. Могул жерде ашып кетсе, могул Кара-Балтадан нары жагы бүт кыргызча сүйлөйт. Бияк жагы Токмоктон нары жагы бүт кыргызча сүйлөйт. Макулмун, сиз толугу менен. Мен кече Сокулукта болдум, Кара-Балтада болдум, Кантта болдум, Токмокто болдум. Бир аз болсо да жылыш бар. Бирок тилекке каршы жалпы Чүй облусу боюнча кыргызча иш кагаздардын үлүшү болгону 13% түзөт экен. Рахмат.